Мен болсо Баткен районунда, Баткен облусунда туулуп өскөн адам катары, Баткенде чегараны бир аз да болсо билген адам катары бүгүн кайрылып кетким келет. Биринчиден Камчыбек Кыдыршаевичке ушу Баткенге барып, элдин маселесин көтөрүп, элдин үнүн угузуп атканга мен терең ыраазычылык билдирем Баткен элинин атынан. Экинчиден бир нече фактыларды сиздерге мен далилдеп айтып кетким келет. Бүгүнкү күндө актуалдуу болгон Тажикстан менен такталбаган чегара болуп эсептелет. Мисалы алып карасак, Кыргызстандын көз карандысыз алгандыгына 28 жылдын жүзү болду. 28 жылдын ичинде Варух анклавы, Кыргызстандын ичинде жайгашкан Варух анклавы территориясы 2 эсеге өстү. Буну жергиликтүү эл далилдеп берет сиздерге. Экинчиси, Баткен облусунун экс-губернатору Мамат Айбалаев 3-4 күн мурда интервьюда так айтты. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин Баткен областы 3/1 территориясын жоголтту. Өзүңүздөргө белгилүү болгон Баткен областын 4 жыл башкарган губернатор айтып атат. Ошол себептен сиздерге кайрылууну туура көрдүк. 13 март күнү Кыргыз-Тажик чегарасында жаңжал чыгып, жолдор жабылып, керек болсо кан төгүүгө чейин барды. Мен дагы ушу Баткенде төрөлгөн адам катары, кыргыздын жараны катары мен жүрөгүм сыздап турат. Мен да чегарага барганда ишендим эле, ушу чегара маселеси элдин талабынын негизинде чечилет деп. Бирок тилекке каршы кечээки Тажикстандын Азаттык жана Азия плюс сайттарынын маалыматын карасак, бул жерде 1% кыргыз элинин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы эске алынган жок, урматтуу журналисттер. Эң негизги себеп ушул Аксай тамдык жолунун курулушуна байланыштуу болуп атат. Биздин чиновниктер, өкмөттүн өкүлдөрү бир нерсе ирет айтты. Аксай менен тамдык курулган жер бул кыргыздын жери деп туруп. Азыр болсо келишимге кол коюлду деп айтып атат, протоколго. Ошол жолду улантууга. Эмне себептен биз Кыргызстандын ичинде турган жерге, өзүбүз сала турган жолго, эгер ал биздики болсо, биз Тажикстандан уруксат алышыбыз керек деген суроо туулат да. Экинчиси, 18 март күнү ушу вице-премьер-министрлер эки мамлекеттин кайрылуу жасады. Ошол кайрылуу Кыргызстандын көп маалымат сайттары чыгарган жок, тилекке каршы бир тараптуу маалымат болду, жолдун курулушу уланат деп туруп. Бирок болсо Исфара менен Саманьон Варух жолун куруу боюнча да маалымат тараган эмес. Биз бул тууралуу Азия плюс Тажикстандын Азаттык сайтынан угуп атабыз. Мен айтып кетким келет. Эгерде Исфара менен Варух жолун курууга уруксат бере турган болсо, Баткен областынын жарымынан көбү, Баткен районунун Актадыр, Самаркандек, Рават айылдары, Лейлек району толук кандуу анклавга айланат. 10 жылдан кийин бул маселени бүгүн токтотпосок, 10 жылдан кийин бул маселени 10 миллиарддаган доллар акчалар чечпей калат. Жергиликтүү тургундар буну жакшы билет. Менин таң калганым, Кыргызстандын бир да айыл өкмөтү, бир да айылы Тажикстандан көз каранды эмес. Керек болсо биз азык-түлүк да алардан сатып албайт экенбиз. Бул жерде улуттук кызыкчылыкты эске алып туруп, кескиндүү, реалдуу кадамдарга барыш керек болчу. Эгерде ушул коридор берилип калса, Кыргыз мамлекети Тажикстандан 100% көз каранды болуп калат. Ким кепилдик берет? Эртең Тажикстан бизге коридор берет деп. Исфара Варух жол деген берилет деген бул коридор берилет деген белгиси. Мынау 275 метр 2008 жылы берилип кеткен протокол негизинде берилген. Ошол жерде тала жер болчу, эчтеке жок болчу. Биринчи келип заправка салышты. Кийин келип үйлөрдү салды. Азыр болсо ошол жерди жабып туруп, бизге Лейлек районуна өтүүгө тоскоолдук жаратып атат ошо айылдаргачы. Ошол себептен бул жерде акыл калчап туруп, мен ишенем ушул кыргыз калкы, мекендештер, журналисттер, мекеним деген адамдар биздин бул кайрылууну колдоп кетет деп. Дагы бир себеп, Тажикстан элинин ушул чырдын себеби, Тажикстан эли, Тажикстандын калкы Орта Азияда көп
элдин санын көбөйүүсү боюнча 1-орунда турат. 1950-жылдары Тажикстан менен Кыргызстанда 3 миллиондон эл болгон. Бүгүнкү күндө Тажикстандын калкы 9 миллионду түзөт. Бизде 6 миллион элибиз бар. Анын 1,5 миллиону болсо чет өлкөгө чыгып кетти. Чек араны сактап келген, ар дайым сактап келген бул эл болгону бардыгыбызга маалым. Ошол себептен бул жерде бүтүндөй Кыргызстан эгерде бүтүндүгүбүздү жоготпосун десек, анда биз болсо талап кылышыбыз керек. Бул протоколдун ачыкка чыгуусун талап кылышыбыз керек. 10 жылдан кийин протоколдор чыгып туруп, биздин кызыкчылыгыбыз эске алынбагандыгы 10 жылдан кийин чыгып атат. Жоопкерчиликке болсо эч ким тартылган жок. Бул жерде жаңы келишимде Кыргызстандын 1% кызыкчылыгы эске алынган жок. Анткени Аксай тамдык жолу Кыргыздын жери деп туруп, кечеки протоколдун негизинде Тажикстандын маалымат сайттарына таянсак, ал жерге мал кайтарууга гана уруксат берип атат. Биз деген өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн жолубузда кааласак машина менен, кааласак жөө жүрүшүбүз керек, кааласак мал кайтарыш керек да эми. Ошону айтып кетким келет. Ошондой эле мен ойлоп турам, кече 5 күн вице-премьерлер Баткенде сүйлөшүп туруп чечим кабыл алды. Бирок мен ойлоп турам, ушу президентибизге толук маалымат жеткен жок депчи. Анткени биздин президентибиз мындай канунга барбайт болчу. Эгерде жогоруда айтылган протоколго кол коюлган чын болсо, биз талап кылышыбыз керек. Протокол ошо Тажикстандын маалымат сайттары айткандай болсо, анда биз муну жокко чыгарышыбыз керек. Биринчиси. Урматтуу элим, азыр да кеч эмес. Четсе болот. Бирок эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Аксай тамдык жолу экинчиси. Аксай тамдык жолун тез арада бүтүрүп туруп, биз жолду салып берип, бул жолду ишке киргизишибиз керек болчу. Анткени биз болсо Тажикстандан эч кандай көз каранды мамлекет эмеспиз. Ошо 28 жылдан бери чек араны коргоп келген эл болуп атат. Андан сырткары чечүүнүн дагы бир нече жолдору бар. Мисалы айтып кетсек, Тажикстанда Жергетал жана Мургап деген кыргыз райондору бар. Мүмкүн ошол маселени карап көрөбүз. Варуктун элин көчүрүп туруп, Жергеталга, Мургапка көчүрүп туруп, Мургаптын элин алып келип туруп, Варукка мекенибизге орнотсок болчудай. Бирок буга саясий эрк керек. Үчүнчүсү, 28 жылдан бери чек араны сактап келген ушул эл болду. Тилекке каршы алардын көпчүлүгү азыр чет өлкөгө, Россияга, Казакстанга кетип калды. Аксай, Көкташ, Таштумшук жана ошол жерде жайгашкан бир 10 айылга жеңилдикти берип туруп, салыктан, светтен бошотсок, ошол жерге барып биздин ишкерлерибиз, бизнесмендерибиз чакан да болсо ишканаларды ачса, элибиз ошол жерде сакталып калмак. Биз ошол айылдарды, элдерди жумуш менен камсыз кылсак, элибиз ошол жерге кайра келмек. Тилекке каршы эң негизги маселе ушул. Тажикстандын эли көп болуп туруп, тез арада көбөйүп туруп, чек арада жайгашкан кыргызстандык жарандар кетип калганда болуп атат. Жерлерибиз бош калып атат да. Ошол жерлерди кайра элге өздөштүрүүгө берип туруп, чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек. Бирок мен ойлойм, ошол 10 айылда бир 7-8 ишкананы салыктан бошотуп коюу менен экономикабызда, мамлекетибизде чоң бир эмеге жоготууга барбайт деп турупчу. Ошону түзүп берсек, чек арабыз бекем болмок. Ушул 28 жылдан бери уктабай келген биздин жердештерибиз бекем уктап калмак. Ошондо чек араны сактап калууга негизги мүмкүнчүлүктөр түзүлмөк да. Мен ушун Баткенде өскөн катары, Баткендин элинин атынан, Баткен жарандарынын атынан ушундай кайрылуу коюуну сурап көрөм. Рахмат.